Жалпыңыздарга ассаламу алейкум. Машина KG каналы Ош шаарында Жапалагуна базарынан видео тартууну улантууда. Бүгүн 3 март 2024 жыл. Навес астында унааларды азыр көрсөтө кетебиз. Кудай буйрса сиздерге маалымат берип. Мо Hyundai Avanta'дан баштай берели, 7-мундагы. Баш такталган унаалар көрсөтөбүз албетте. 2021 1.6 бензин. Коробка автомат, $20.500. Кара кожа салону, ачыкпы? Ачкысыз көрүү бар. Жол чейин ичинде жүрүү бар. Так, айдоочунун жардамчысы, добуш менен башкаруу. Мына панели дагы санариптүү көрүңүздөр. 65.448 километрди көрсөтүп атат чуркаганы. Drive mode, спорт, норма, эко режимдерге которуу, 2 аймактуу климат. Жакшы. Максималдуу эмес комплектация бирок. Көрдүңүздөр. Так, аркасынан дагы камера жана санарлар өз ордунда. $20.000 айтылыш баасы. Genesis канча болуп атат экен? $25.000. G70. Так. Genesis G70. Ачкысыз кирүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, адаптивдүү круиз контроль. Так, жол чейин ичинде жүрүү, бул дагы камера, антизанос, электроручник, автохолд, партрониктерди өчүрүп жандыруу, отуруштардын жылуутуусу жана вентиляциясы. 2019 кыймылдаткычтын көлөмү 2 куб бензин. Алдынан көрүнүшү. Адаптивдүү круиз контролдун радары ушул. Так. Жүрө берели. Бул жакта Kia K7 газ экен, заводской газ. Алдынан санарлар бар. Линза туманниктер. 2017 кыймылдаткычтын көлөмү 3 куб. $15.600. Ачкысыз кирүү бар. Камера, санарлар да өз ордунда. Элантра силерде эмеспи? Трекер канча болуп атат? $11.000. Chevrolet Tracker. 2018 1.6 турбина, бензиндейби? Дизель экен, бу? Дизель экен. Дизель. Турбина бар. Трекер эмес, Трекс экен. Так, салон көрсөтүп коелу. Мультируль, монитор бар. Электрокүзгүлөр, отургучтары велюр экен. Бул Корея экен, Корея экен, велюр да экен, бирок. Малибу суранышат. Малибуда тарткан аракет жасайсыз силерде эмеспи? Мына бизден. Так. Канча болуп атат? Спорттарды бирок өзүнчө көрсөтөбүз, кудай бурса дагы. Канча болуп атат? $8.500. Chevrolet Spark 2. Avanta канча деп атасыздар? 14.500. Hyundai Avanta 6 рестайлинг. Газ экен, заводской газда. 2019 1.6 Кореядан жаңы алып келинген люк. Ачкысыз кирүү алдыңкы жүргүнчү тараптан дагы бар. Монитор, навигациясы менен старт-стоп, 2 аймактуу климат, отургучтардын жылуутуусу бар 3 позицияда. Алдыңкыларын драйв мод, рулдун жылуутуусу бар. Так, круиз контроль жок экен. Катаранын көрүнүшү. Газ болгон үчүн өтө капчыгыңызга ылайыктуу жүрөсүз, чындыгында. Үнөмдүү. Малибу силерде эмеспи? Канча болду экен билбедим. Bilbeyimiz deyip iyisi gelmektir.
Бұл жақта Селтосты көріп отам. Сұрап көрелікші. Селтосты қанша деп отасыңар? 23 деп отамыз. $23,000 түшіп береміз дейді. LED оптикаларда 2020. Белый жемчуг. Ақ жемчуг. 1.6 бензин екен, а бұл? Benzin o. Так, oldu. Açqısız giru бар, монитор, навигациясы менен, круиз контроль, отыруштарын жылытуусу. Старт стоп бар. Ключтө? Ключтө да бұл. Старт стоп bu. Неме автозапуск екен да? Заводской автозапуск мен бар екен. Болды, түшінікті. Kia K3 2019 1.6 $15,000. Açqысыз керу бар, адаптивді круиз контроль бар. Отырушların жылытуусу жана вентиляциясы, драйв мод, рулдун жылытуусу, автофар, жол чейин ичинде жүрүү, көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу, антизанос бар. Комплектация жакшы. Жакшы. Дөңгөлөктөр ушундай куйулган жистерде графитовый түстө экен. Так, жүрөлү. Мына Саренто басы жазылып аптыр да. Есінде мында көрінбейді. Жүргелі. Toyota Camry екен бұл жері. Toyota Camry 73 кузов, гибрид. 2018 Кореядан 2.5 $28,500. Görünüşte adam Sanyang Tivoli var eкен бұл жерде. ...2017 1.6 дизель бұл дағы. Басын сұрап қойылшы. Жігіттер қандайсыңар? Басын қанша деп отасыңар? Бағасы $13,000 бәке. $13,000. Жақсы башы, Tivoli. Болды. $13,000. Так. Жерде Malibu есі бару екен. Отырады екен. Ассаламалейкум. Қанша деп отасыңар? $13,000 жақшы. Музыка босы, монитор бар, старт стоп, тобушмен башқару. Бұл жақта круиз контроль, система предотвращения столкновений өчіріп жандыру жақшы. Рулін жылытусы, жол чейін ішінде жүру, автофар, отырыштары, электро жылдырыштарда. Пробег қанша болып қалған? 105,000 жақшы. Мынаки Малибуны көрсөттүм, сұрағандар көп. 2017. Қара түсті Малибу. Renault Samsung SM6 камералар бар, сонар арқасынан дағы көзгө көрүнбөгөн аймактарды башкаруу бар. Музыка босы. Так, электроручник, ылдамдыкты чектөө баскычтары, вертикалдуу монитор, отуруштардын жылытуусу жана вентиляциясы бар, эко режимдерге которуу. Так, чуркаганы 32,000 аз эле экен. 32,359 километрди көрсөтүп атат одометринде. Электро жылдыргычтарда отуруштары. 2020 Кореядан жаңа алып келген. $13,000. Мына маалымат кагазында да так көрсөтүлүп жазып койгон. Так, уланта берели. Бас такталгандарды көрсөтөбүз. Бул жакта Hyundai Avante 6 2017 1.6. Басын канча деп атасыз?
12,5? 12,5 мың доллар. Бензин. Ана Kia K5. K5 LED оптикалар. 360 градус камера, сонарлар бар. Дискалар ушундай. 2019, кыймылдаткычын көлөмү 2 куб. Жол чыгын ичинде жүрүү радары бар. Так, сурап коелу. Канчада отасыз, ассалам? 23 мың. Сонарыптуу панель, мына поворотникти жакканда мына көрүп атасыздар, камера бул жагынан, ал жагынан которулат. Болду. Ушундай K5 кыскасы. Так, жүрөр эле. Так, жаңы заманбап барган сайын, убакыт сайын функциялар чыгып эле баратат. Бул эми коопсуздукка өтө жакшы. Ошол эле комфорттука деле жакшы функциялар чыгып атат унаалардынчы. Malibu кимден экен? Силерденби? Канчада атасыңар? 14,5 мың доллар. Malibu 2 кыймылдаткычын көлөмү 2 куб, турбина бар. 2 аймактуу люк. Так, бул жакта ачкычсыз кирүү, электроручник, монитор бар. 14,5 мың, 14,5 мың доллар. Кореядан премьер экен комплектация. Мына арканка эшиктеринде да ачкычсыз кирүү баскычтары бар. Ачып берди, көрсөтүп коюн, салону жакшы эле. Эмнегедир Malibu'nu көп чүлүк биздин көрүүчүлөр суранып атышат. Тартып бериңизчи депчи. Кар майдаланып дагы деле жатат. Азыр плюс 1 градустай сезилип атат. Так, бул жакта Kia Rio баасы жазылыптыр. Мына токтотпой эле кетип атам видеону. Кандай унаалар бар экенин көрүп алыңыздар. Эми мында караганда Аллага шүгүрлөрдү келтиребиз. Каалаган унааңыздарды ошол капчыгыңызга туура келсе эле базарга келип ушул өзү негизи алып алсаңыздар да болот. Так. Оң десеңиз оң руль, сол десеңиз сол. 2005 степ болсо 12 мың доллар деп турат. Армения номеринде абал аябай жакшы, өзүнүн жылына аябай жакшы сакталган. Ушул степ. Так, бул жерде Toyota Camry 40 кузовта. 2010 2.5 11,5 мың доллар. Шулар да турат. Машина Кейзи каналы YouTube'тагы. Так. Анан Лаке мына астында көбүнчөсү ушул жылы, жаңы, абалы жакшы, жаңы модельдеги унаалар көбүнчөсү турат. Барыңыздар эми ушундай абалы жакшы унаалар насип кылсын. Ушуну менен видеобузду жыйынтыктай беребиз. Кийинки видеобуз бул орус унааларын тарта кетем. Аны өзүнчө кирип көрүп алсаңыздар болот. YouTube баракчабызга жана TikTok баракчабызга Машина KZ деген аталыштагы.